Каныбек Кыргызбаев чыгармасы «Бүтпөй калган сүрөт» 3 бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Тиберге барган мараттар практикасы ойдогудай болуп жатты. Буларга өзүнчө бөлмөлөр ажыратып берилип, тамак аш менен камсыз болуп жатышты. Кылган жумуштары бала-бакча, мектеп жана көрүнүктүү жарнактар менен коздоо. Окуу менен практикада өтө чоң айырма бар экенин билген Марат өзүн кадимки такшалган сүрөтчүлөрдөй элестетип калды. Булардын практикасын жетектеген окуу бөлүмүнүн башчысы ар кандай тапшырмаларды айтат да, кичинекей эле открыткадагыдай сүрөттү 10 эсе, 100 эсе чоңойтуп тарткыла деп тапшырма берет. Алгач алдастап калган булар олтуруп кеңешип жатышты. Михаил окуу жайында үйрөткөндөй клеткага бөлүш керек деди. Мунун сунушун туура көргөн башкалар дароо эле чоң полотнону өлчөп киришти. Марат болсо открыткадагы сүрөттү сантиметрлеп сызып чыкты. Мына ошентип сүрөттүн размерлери даяр болду. Клеткалардагы сүрөттүн үзүндүсүн чоң полотного жайгаштырып жатып, сүрөттүн дал өзүндөй кылып тартып коюшту. Эми боёо эле калды. Сүрөткө боёк берүү туура 1 жума убакытты алды. Бөлүм башчы келип, көргөн көзүнө ишенбей калды да мактап кирди. Азаматсыңар жигиттер, мына сүрөт деп ушунайт. Мен силерге ушундай мактоо баракчасын жазып берейин. Силерди окуткан мугалимдер да суктансын деп кубанычын жашыра албады. Эми, жигиттер, эс алгыла. Силерге сыйлык жазып берейин. Силерге 3 күн эс алуу берем. Каалаган жагыңарга баргыла. Бухгалтерияга барып, тарткан сүрөтүңөргө сыйлык алгыла. Мен дайындап коем деп бөлүм башчы чыгып кетти. Балдар, бул биздин эң чоң жетишкендигибиз. 5 метр бийиктикте тарткан сүрөтүбүз мактоого татыды. Мактоо эле албастан өзүбүз да такшалдык деп Марат айтты эле баары ура деп кубаттап коюшту. 3 күн эргүү алышып, Волга дарыясына келишип, кызыктуу күндөрдү өткөрүштү. Улуу ата мекендик согушта немистер ушул жерге да жетип келишип, басып алышканын, Тверди жана андан арыраак Ржев шаарынын бошотуу үчүн миллионго жакын советтик аскерлер курман болушканын Михаил айтып берди. Ушулардын баары Михаил өзүнүн туулуп өскөн жерин гид болуп тааныштырып көрсөтүп жүрдү. Бул күндөрдө сүрөт менен алаксыганы менен сулуу кыз Олеся Мараттын эсинен чыккан жок. Күндө кеш жатарда бир сыйра эстеп алат. Практикадан көптөгөн тажрыйба алышкан бул группа көзөмөл кылган жетекчилерден эң жакшы деген мактоо алып, баарына грамота берип, түгүл акчалай сыйлык берип жөнөттү. Акыркы күнү Михаил курсташ балдарын сыйлап түнкү клубка алып кирди. Дүңкүлдөгөн музыканын ыргагында секире бийлеген жаштарды көрүп, Мараттын таң калганын көргөн Михаил күлүп жиберди. Бул кыргыз баланын мындайды көрбөгөнүн байкап, мыйыгынан жылмайып жаткан. Эмне күлүп жатасың, деди Марат Михаилди жактырбай. Сага күлүп жатам, деди Михаил. Биздин турнамойын тармалчач кыздарыбызды көрүп эсиң ооп калдыбы? Марат Михаилдин сөзүнө жооп бербей эле тиги секирип жаткан кыз жигиттерди карап жатты. Кыздар кыска юбка, кээси шорта аттуу кыска шым, киндиги көрүнгөн кийим кийип алышыптыр. Далына тийгидей болгон сөйкө тагынып, көзү менен ооздорун боеп алышкан экен. Өздөрүнчө эле коркунучтуу болуп алышыптыр. Жигиттери чачтарын өстүрүп, алардан кем калышпаптыр. Мойнуна жоондугу чыпалактай болгон чынжырларды тагышып, алар деле кыздардан калбай секиришет. Даңк-дүңк болгон музыка кулакты тешет. Марат бийлебей эле бардын жанында суусундук ичип олтура берди. Музыканын табышына кошулуп өзгөрүп турган светтин жарыгы бирде караңгы болуп көздү уялтып жатты. Бейшембек тиги Виталий менен Михаилга кошулуп тааныбаса да кыздарды аралап бийлеп жүрөт. Маратка бул жер жага бербеди. Жүр кеттикчи, тынчыраак жерге, деди Михаил жанына келгенде. Макул деген Михаил тынч деп кафеге алып барды да жеңил тамакка, суусундукка буйртма берди. Силердин шаарыңарда жакшы кыздар барбы, деп сурады Марат Михаилден. Эмне, жакпадыбы кыздар? Ой, жакшы эле, бирок боёнгондору башкача го, деп сөздү буруп кетти, таарынып калбасын деп.
Азыр заман өзгөргөн, мурдагыдай сыпайы болгон жаштар жок. Баары Европаны туурашат. Миша, бул досубуздун өзүнүн сүйгөнү бар шаарда. Булардай болбой, чачы жер тийгендей узун, кашы көзү капкара. Аябай акылдуу кыз, шаардык болсо да кийингени жөнөкөй деп Бейшенбек мактап калды эле. Мактаганына караганда өзүң да сүйөт окшойсуң деп Михаил каткырды. Уурулугу билинип калгандай жооп таппай күрмөлө түштү да, жок, андай эмес, Маратка жол бошотконбуз, Виталик экөөбүз деп башын кашыды Бейшенбек. Олесяны 3 дос бирдей жактырган эле. Эгер Маратты карабай койсо, кийинкиси өз бактысын сынап көрмөкчү болушкан. Бирок Марат менен таанышып, жолугушуусуна барып жаткан соң ийгилик каалап тим болуп кала берген. Чынында эле Олеся Москва шаарында жашаса да, азыркы түнкү клубдагы кыздар баштанып кийинбей, дайым тыкан, өзүнө жарашыктуу, узун кийинип жүрө турган. Көзү башында ыгы менен боечу. Табигый сулуулук эле ажарын ачып туручу эле. Шайкелеңдиги да жок, сабак окуу менен гана убактысын өткөрө турган. Бекеринен Маратка жакпаган да, бир көрүү менен эле ыймандуу кыз экен деп жабышкан. Москвага келишери менен Марат Олесяга телефон чалып кирди. Мараттын келгенине сүйүнгөн Олеся: "Саламатсызбы? Качан келдиңиз? Практикаңыз жакшы өттүбү? Ийгилик каалайм" деди. "Жолугушсак болобу?" деген Мараттын суроосуна: "Жок, азыр бош эмесмин. Сабактар көбөйүп, чейрек чыгуучу учур келип бошобой жатам. Бир аз күтүңүз" дегенди угуп, Марат ачууланып, тарынып калбаганын сезди да, ою түз экенин билип кубанып калды. Көп өтпөй, Олеся менен Марат жолугушуп, кумардан чыга сүйлөшүп олтурду. Мурдагыдай кучактап, өбөм деп аракет кылбай, сый мамиледе болуп жүрүштү. Олеся өзүнүн жериңиздерди айтып бериңизчи деген бергенинен Кыргызстанды билгенче айтып жатты. Олеся Кыргызстанды сурап жатып, баарын билип, атүгүл улуттук тамагы беш бармак экенин да билип алды. Тили келбей жатып, аны да үйрөнүп алды. Кыргызча "могу сөз кандай болот" деп ар бир сөздү сурай берди. Марат Олеся жанында болсо болду, аланды да кыдырып чыкмак. Жаңы жыл жакындап, өзү окуган жердеги бал маскарадка Олесяны чакырды. Өзүмен улуу агаларын кечесине кантип барам деп жатып аран көндү. Мектептен башка окуу жайын көрбөгөн кыз сүрдөп жаткан эле. Ал жерде окуган кыздар менден сулуу болуп, кычырап кооз кийинсе керек деп жатып макул болду. Марат Олесяны макулдугун алуу үчүн эле жарым саат убактысы кетти. Акыры көнгөн Олесяны жаңы жыл бал маскарад болуучу күндө жолугушалычы деп макулдашышты. Олеся эмне кийип барам деп ойлонуп, көйнөктөрүн чачып, ар бирин көзгү алдында денесине такап көрүп жатты. Начар кийинип алсам, Маратик башка студенттердин алдында уят болбосун деп, колдон келишинче даярданып жатты. Курбуларынан жаңы жылга кийүүчү көйнөк сурап, жалтыр жултурларды четтерине кадап, капрон колготка кийинкиси болуп даярдап койду. "Кайда барасың?" деген курбуларына "Сүрөтчүлөрдүн окуу жайына барам. Мени атайын конок бол деп чакырышты" деп, андан аркысын сыр кылып айтпады. Эгер жигит чакырды болгондо да башка болот, кыргыз жигити чакырды деп айтса, анда биринчи көрсөт демек. Андан соң бузушуп, сага орус жигит калбай калдыбы дешип, ушак кылып жайып жиберишерин Олеся билип турду. Кыздардын ичи таар деп биле турган. Курбулары бир жигит менен сүйлөшүп калса эле, көрө албастык менен жамандап же тартып аларын билчү. Ошондуктан бул нерсени сыр кылып сактоону туура көргөн. Жаны калбай сүйүүсүн арнап жаткан кыргыз жигити. Андан кийин өмүрлүк жары болобу жокпу аны убакыт көрсөтөт. Бирок азыр мен да сүйөм деп айтууну азыр эрте деп, сүйүү туурасындагы темадан каччу. Марат окуу жайдын кире беришинен күтүп алды. Өтө боенбосо да жүзүнөн ажары чачырап, нур тамып турган Олесяны көрүп, Марат ушунчалык кубанып кетти. Келе жатканда эле алдына утурлап чыгып тосуп алды. Олеся үстүндөгү пальтосун чечип гардеробныйга тапшырганда, аны көргөн Марат кийген кийими ушунчалык жарашып турганын көрүп, суктанып алды. Киришсе, музыканын жагымдуу үнү жаңырып, фойедеги кооздолгон балатыны айланып, студент кыз-жигиттер бийлеп жатыптыр. Олеся кыздарды караса, анчалык деле жасанып кийинген эч ким жок. Айрымдары гирляндаларды оронуп алса, кээ бири кооздолгон көз айнек маска гана тагып алыптыр.
Олеся киргенде бардык студент балдар кыздардын баары бул ким эле дегенсип карап калышты. Болгондо да кыргыз жигити менен ээрчишип келе жаткан перидей сулуу кызды көрүшүп, ишенбегенсишип таңыркашты. Баарынын көздөрү бул өкөндөй экенини байлаган Олеся бир аз алдастап калды да, Мараттын бийлей баштаганын көрүп жанына туруп бийлей баштады. Бейшенбек Олесянын жанына келип учурашты эле, бул ким, мени тааныган деп жатып, анан эсине түшкөн соң саламатсызбы деп учурашып койду. Курсташ кыздары да, балдары да Маратка бийлеп жакындап, Мара, сулуу кызың менен тааныштырбайсыңбы деп жигиттер айтса, эмне бизди карабайт десе, сулуу сүйгөн кызы бар турбайбы деп ачык эле суктаныша башташты. Бизди карабай картайып, карадалы болуп калды дедиңби деп чымчып кыздар тийише баштады. Бир экөөнө көңүл жакындарына сүйгөнүм дей албай жакын таанышым деп тааныштырып койду. Михаил мурда сүйгөн кызы бар деп уккан үчүн атайын келип күрөктөй болгон колун Олесяга келип сунуп, менин атым Михаил, сен жөнүндө Мара айтып берген. Биз жакын доспуз, чынында эле сулуу экенсиң. Мара мактаганчалык бар экенсиң дегенде, Олеся уялгандан кызарып кетти да, бийлемиш болуп сездирбей калды. Күбүр шыбыр болушуп, бир сыйра Марат менен Олесяны кеп кылып алышып, кайрадан бийлер оюндар уланып, баардык студент кыз балдар алаксып кетишти. Виталий да Олесянын келгенине бир чети сүйүндү. Кансе да Мараттын ачык көңүл бөлүп жүргөнүн көрүп, Олесянын жок дебей келгенине ыраазы болуп жатты. Жеңил музыка жаңырып, вальска кыз жигиттер түшүп жатты. Марат менен Олеся музыканын коштоосунда чимирилип бийлешип, досторун таң калтырышты. Олеся менен кармашып чимирилип тегеренгенде Маратка канат бүткөндөй, бүт дүйнө жүзүн айланып учуп жүргөндөй сезилип жатты. Бул бий Маратка аябай жакты. Олеся менен кол кармашып бийлегенине жетине албай, уртунан күлкүсү чыгып башкаларга «Мына көрүп алчы, мен кандай кыз менен бийлеп жатам» дегендей карап коет. Олесянын наристе балапан жыты мурдуна киргенде делебеси козголуп кете жаздап бир самга унчукпай туруп калды. Убакыт өтүп Олесяны метрого карай узатып баратты. Эшикте ызгар суук болсо да, Олесянын жанында үшүгөнүн сезген жок. Метрого жеткенде коштошуп, Олеся Мараттын бүгүнкү көңүл ачып кетүүгө себепкер болгонуна рахмат айтып, өзү биринчи кол сунду. Марат колунан кармап коштошуп, колун кармаган бойдун өзүнө тартты да, бетинен бир өөп алды. Мындайды күтпөгөн Олеся уялып кетти да, колун дароо тартып алды да, жакшы калыңыз деп адатынча тепкич менен чуркаган бойдон түшүп кетти. Бетинин албырып, кулагына чейин кызарып кеткенин Маратка билдирбей метрого кирип кетти. Марат биринчи жолу Олесяны өпкөнүнө жетине албай, эринине кыздын жүзү жабышып калгандай дагы жаланып алды да, бир азга туруп, артка жатаканасына баруучу автобустарга карай бет алды. Олесянын жок барбайм дебей келип бергенине ушунчалык ыраазы болуп жетине албай, кубанганынан ырдагысы да келип кетти. Суук ызгар суук болуп турса да, аны сезбей, ичинен ысык от чыгып жаткандай көкүрөктөрүн топчулабай, жагжайган бойдон баратты. Өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, жаз келип, жаркырап күн тийип, айланада бактырактар жашыл кийип, кооз болуп көз жоосун алат. Марат окуусунан жетишкендик менен окуп өздөштүрүп, тарткан сүрөттөрү окуу жайдын сүрөт көргөзмөсүнө коюлуп, окуган жерине таанымал боло баштады. Мындайды өзү да күтпөгөн эле. Мугалимдер да Мараттын сүрөт тартканына баа берип, өзүнө кошумча жеке сабак өтүп, сүрөттөрүн көп сырларын үйрөтө, билимин үркүндөтө башташты. Олеся менен досторчу эле мамиледе болуп жатышты. Марат өз сүйүүсүн айтып, сени менен түбөлүккө болгум келет деп айтты эле. Урушпай эле, мен азыр жашмын, окууну да бүтө элекмин, досторчо мамиле кылып жүрөм десеңиз мен макулмун. Бирок сүйөм деп жаман оюңуз менен мага асылчу болсоңуз, азыр эле токтотуңуз. Мен сизди сыйлайм, ага катарында көрөм. Мен окуумду бүтөйүн, анан сүйүү тууралуу сүйлөшөбүз. Эгер ошол убакытка чейин башка таап алсаңыз, каршылыгым жок. Эми бул туурасында сүйлөшпөй эле коелу деп Олеся айтканда, Марат дагы бир жолу Олесянын акылдуу кыз экенине баа берди. Макул Олеся, мен ошого макулмун. 100 жыл күт десең да күтөм.
Сага сүйүмдү арнаганым бирөөлөр ортодон чыгып сени тартып кетпесин дегеним. Окуумду бүтпөй жатып мага жигиттердин эмне кереги бар? Сиз менен баарлашуу кызык болуп жатып эле сизге көнө түшүпмүн. Анын үстүнө башка республикадан келгениңиз үчүн мени ал жактын жашоосу кызыктырып калды. Сиз орусчаны да жакшы өздөштүрүп, тил билгениңизде да бир чет ыраазы боло түштүм. Себеби азыркы биз курактуу жаштар тил үйрөнмөк турсун, каяктагы Европаны туурап, кебетелерин бузуп, татировка тартырып, көчөдө айкырып-кыйкырып, керек болсо балдар неместик свастиканы колдоруна тарттырып алып жүрүшөт. Ага караганда сиз канчалаган километр алыстыкка келип билим алам деп умтулганыңызды көрүп, аракетиңизди бааладым. Биздин жигиттердей болбой, түз жана сүйлөсөңүз да өз орду менен сүйлөгөнүңүз үчүн мага жеңил да, кызыктуу да болду. Ушул сөздөн кийин Марат Олесяны 100 эсе сыйлап калды. Анткени өздөрү менен окуган эле студент кыздар сүйлөсө эле сөгүнгөн сөз кошуп сүйлөгөн үчүн алар менен анча да сүйлөшө бербечү. Олеся жаштарды турап бир да ошолордой болуп кийинбей, кашы көзүн капкара кылып коркунучтуу боюнбой жүрө турган. Чогуу жүргөн курбу кыздары канча жолу мындай десе да, кереги жок, анын эмнеси кызык, адам болгон соң адам боюнча калуу керек деп, андай кийимдерди такыр жолотподу. Түнкү клуб дегенден жаабой окашчу, ал жакта жалаң жигит издегендер. Бузулгандар барат деп кулагы угуп калган үчүн такыр андай жерге барбай айланып өтчү. Марат Олеся менен жолугушканда өзүнчө эле рахатка батчу. Аны менен күн-түн сүйлөшсө да тажачу эмес. Олеся аз-аздан сурап жатып, кээ бир кыргыз сөздөрдү жаттап алды. Анын тили келбей жатканына Марат күлкүсү келип 100 жолу кайталап үйрөтөт. Акыры тили да көнө түшүп үйрөнүп алат. Ошентип жакшы күндөр уланып жатты. Көргөн сайын Олесяны ойлуу тиктеп калат да, тез эле окуубузду бүтсөк экен деп ойлоно түшөт. Окуусун да жетишкендик менен окуп, сүрөт өнөрүн мыкты үйрөнүп алды. Билинбей эле 3 жыл өтүп кетти. Олеся менен мамилеси ошондой эле болуп, бири-бири менен сырдашуудан ары өтүшпөдү. Марат Олеся менен бир жолку жолугушуусунда кагаз калемдерин көтөрө келип, "Кел, сенин портретиңи тартып берейин" деп суранды. "Ай, мени тартасызбы, кандай болор экен" деп Олеся тартынчыктады. "Мен эмнеге окуп жатканымды, өзүмдүн талантымды сага көрсөтөйүн." Анда макул деген Олеся чачын оңдоп, жакаларын түздөп, унчукпай Маратты тиктеп олтуруп алды. Марат чоң папкасынан актай формат кагаздарын сууруп чыкты да, калем өчүргүчтөрүн алдына коюп, Олесяны бир азга тиктеп турду. "Кандай гана сүйкүмдүү кызсың, сенин татынакай жүзүңдү өмүр бою тиктеп жашагым келет. Сени ушунчалык сүйөрүмдү, кантип жеткиреримди да билбейм. Бул дүйнө бир гана мен үчүн гана жаралгандайсың" деген Марат суюктана тиктеп турду. Экөөнүн көз карашы бири-бирине чагылышып, бир аз үн жок, сөз жок тиктеше түштү. Олеся атайылаппы же чындап эле чыштыбы, тамагын кырып жөтөлүп койду. Анысын "Бол эрте, баштабайсыңбы" деди деп түшүндү. Мараттын көңүлүн өзүнө бурдуруу максатында жөтөлүп койгон эле. "Олеся, башыңы буруп мени карабай ойлуу тургандай болуп, ары жакты тиктечи" деген Марат Олесяны кантип олтуруу керектигин түшүндүрүп, "Андай отур, мындай отур" деп сүрөт тартууга кандай ыкма керек болсо ошондой кылып олтургузду. Мараттын айтканын кылып олтурду да тынч тунжурап, башка жакты тиктеп олтуруп калды. Марат өзүнүн туулгандыгында берилген таланты менен сүрөт өнөрүнө кызыкканынан бери биринчи жолу адамзаттын олтургузуп алып тартып жаткан эле. Болгондо да орус кызына, сүйүктүүсүнө эмгегин арнап жатканына жетине албай турду. Кыймылдабай олтурган Олесяны эмес, орустун мат Терезасын отургузуп алып, ошонун айкелин тартып жаткандай болду. Унчукпай, бир точканы тиктеп олтурган Олеся Мараттын тартып бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп, кыймылдабай олтурду. Марат да чиймелеп жаткан сүрөтүн тезирээк бүтүүгө ашыгып жатты. Унчукпаган бул экөө бир далайга үн сөз жок, өз иштерин кылып жатышты. Олеся кыймылдап кетсем сүрөтү бузулуп кетпесин десе, Марат дал ушундай калыбында кыймылдабай турса экен деп, экөөнүн ою бир жерден чыгып жатты.
Убакыт өтүп Мараттын сүрөтү да даяр болду. Олеся, келчи, мына сүрөтүң даяр болду деп Марат Олесяны чакырып, ак форматтагы эмелеги тартылган сүрөттү сунду. Мөлтүрөгөн жүзү менен бери караган Олеся жылмайып Маратты карады да сүрөттү алып тигилип туруп калды. Чеберчилик менен тартылган сүрөтү ушунчалык окшош болуп турганына таң кала карап турган эле. Мына сүрөтчү деп ушунайт, тил эле киргизип коюш калыптыр, баракелде деп ичинен Маратты мактап жатты. Сонун, азаматсыз, сиз улуу сүрөтчү Пикассодон кем калышпайт экенсиз. Жактыбы? Кандай болуптур, деди Марат кайра сурап. Жактыбы? Жаккандай да кандай. Мактоого сөз таппай жатам. Эң сонун. Рахмат, чебер сүрөтчү экениңизди билдим, деп сүрөттү Маратка сунду. Бул сага менден эстелик, сенин сүрөтүңдү дайым суктануу менен тартып берем. Рахмат, деп Олеся сүрөттү кайра алды. Бүктөп калбасын деп дагы 2-3 ак формат кагаздардын ичине салып берди. Бир күнү Маратты конокко чакырды. Мамама сиз жөнүндө айттым, келип кетиңиз, деди Олеся. Кандай болор экен деп түнү менен уктабай чыгып, түндүн ушунчалык узун болорун билди. Олесянын апасын эртең көрөрүн элестетип, кандай кабыл алар экен деп ойго батты. Бир кездеги отун жаргыч бала ушунчалык сүрөтчү экенин билип, атүгүл кызы менен жылуу мамиледе болгонун кандай кабыл алар экен деп баш катырды. Эрте туруп сакал мурутун таза кырынып, парадка чыкчудай болуп шымдарын үтүктөп, ботинкесин тазалап жатты. Анын кыймыл аракетин көргөн Бейшембек менен Виталий: "О, биздин жигит бүгүн үйлөнчүдөй жасаныптыр го. Күйөө жолдош болуп биз да баралыбы ия?" деп шакаба чегишти. "Макул, үйлөнгөндө сөзсүз күйөө жолдош болосуңар" деп тамашасына тамаша жооп айтып, конокко чакырды деп коштошуп келгенде барганда баарын айтып берем деп чыгып кетти. Белгиленген жерге Олеся келип туруптур. Көрүп эле, саламатсызбы деп алдын ала тосо утурлай басып келди. Кол бери учурашып алган соң сиз жөнүндө айттым. Мамам, тайынем да сиз менен мамиле кылып жүргөнүмө каршы болгон жок. Сизди конокко чакыр деп өздөрү айтты. Жүрүңүз эми, тайынем күтүп калды деп Мараттын жообун күтпөй эле метрого карай тепкич менен түшүп баратты. Марат Олесянын артынан баратып, кандай гана өңдүү кызсын, менин атам макул болор бекен деп ичинен ойлоно ээрчип баратты. Бир самдан кийин метродон чыгышып, проспект менен басышып, асман тиреген кабаттуу үйгө келишти да лифт менен өйдө көтөрүлүштү. Эшикти шыңгыратты эле тайынеси ачты. "Саламатсызбы? Кел уулум, кел. Олеся, кызым, коногуңду үйгө киргиз, мен ашканага карайын" деп Олесяны тайынеси кайра шашып кирип кетти. Олеся тапочка кийгизип конок бөлмөсүнө киргизип, өзү да чыгып кетти. Небересин конокко келет деп атайын даярданышканы көрүнүп турат. Бышырылган бүтүн ток, пирожкини эле 2-3 түрү, салаттар, таттуулар баарын жайнатып столдун бош жери калбаптыр. Марат тартынып ары жактагы диванга олтуруп алды. Бир аздан кийин кемпир кирип келди да: "Ай балам, кел бул жака олтур. Олесиңге кайда кеттиң? Коногуңду тейлебей каякта жүрөсүң?" "Азыр тайыне" деп Олесянын үнү башка бөлмөдөн чыкты. Марат дагы эле тартынып олтура берди. Олеся кийимдерин алмаштырып келди да: "Сиз бул жака олтуруңуз. Мамам азыр келет. Жумуштан бошобой калган го. Тартынбаңыз, келиңиз" деп кичипейилдигин көргөзө орундукту көрсөтүп, "Мында олтуруңуз" деди. Тайынеси ашканада чызылдатып бир нерсе бышырып жүрөт. Москвага келгенден бери биринчи жолу ушундай дасторкондо олтурду. Олесялар оокаттуу турушарын бамдады. Үйүнүн жасалгасы да акыркы типтеги ремонт менен жасалганыптыр. Люстрасы эле кымбат экени көрүнүп турат. Мунун баары Марат бир көз караш менен эле бамдады. Кемпир миске көтөрүп келди да тарелкаларга тамак куюп куюштура баштады. "Ал улум, тамагың таттуу болсун, тартынбай иче бер. Олесенька, коногуңду тейле." "Алыңыз, Маратик, тартынбаңыз" деп Олеся жинде албай Маратка ар бир тамакты алдына коюп жатты. Олесянын апасы келгиче үчөө аркы теркелерде сүйлөшүп олтурушту. Бул жигит бекеринен небереми жандап жүргөн деп ойлогон кемпир курсактары тое баштаганда Маратты сурак алды. "Балам, кайсы жерлик болосуң? Улутуң ким? Ата-энең барбы? Жашың канчада?" деп сурап калды. "Энеке, мен Кыргызстандын
Кыргызстан деген республикадан болом. Борбор шаарыбыз Фрунзе. Андан ары Жалал Абад деген областтан болом. Арсланбап деген жаңгакка бай өрөндөн болом. Ушул Москва шаарында сүрөтчүлүк окуу жайында окуп жатам. Улутум кыргыз, ата-энем бар. 4 туугандын эң улуусумун. Жакшы экен деген кемпир Кыргызстан дегенде, Фрунзе дегенде жана грек жаңгагы дегенде эле түшүндү. Кыргызстан боюнча эч маалыматы жок экени билинип турат. Алесия Мараттан уканын кошумчалап, тайыне кыргыздардын улуттук тамагы беш бармак деген тамак экен. Карасаңыз, мобул кол менен жейт экен. Ошон үчүн беш бармак деп аталат экен деп колун өйдө көтөрүп, беш саласын кыймылдатып, мен баарын билем дегендей тайнесине сүйлөп жатты. Колу менен жейт десе кызыктай угулуп, какой ужас деп эки бетин алаканы менен басып, башын чайкап койду. Марат тойдум десе, бир жагынан кемпир, бир жагынан Алесия тамак берип жатып, же сунуп жатышты. Тооктун этин экиге бөлүп эле Мараттын алдына коюп койду. Марат ушунун баары жатаканада болсочу деп ойлонуп алды. Азыр дүйүм тамактарды көрүп эле тоюп калды. Коңгуроо чалынып, Алесиянын апасы кирип келди. Марат ордунан туруп учурашты да сүрдөп кетти. Бир кездеги отун жарган бала келет десе, бир аз ренжип алган Марина азыр Маратты көрүп ошол бала ушул экенине ишенбей жатты. Анткени анда жаңы онду бүтүп келген боз бала болсо, азыр шаар көрүп өзү караган зыңкыйган жигит болуп калган эле. Баары сүйлөшүп олтурушту. Сенин кызымы тарткан сүрөтүңү көрүп ыраазы болдум. Чебер сүрөтчү экенсиң. Рахмат сүрөтүңө деп Маратты мактап койду. Мараттын ким экенин билишти. Кеч болуп баратат деп Марат кетүүгө кам урду. Кой дегенине болбой кемпир тамактардан салып берди. Баары менен коштошуп Алесия узатып чыкты да метрого чейин кошо барды. Жакшы барыңыз, жакшы жетип алыңыз деп колун сунду эле. Марат токтоно албай рахматын айтып, Алесияны бир өөп алды. Бул жолкусунда Алесия каршылык көрсөткөн жок. Кайра Маратты өөп узатып койду. Макул, жакшы кал, көрүшкөнчө деп Алесияга, анын үй бүлөсүнө ыраазы болгон Марат метрого кирип, өзү тарапка кетүүчү электричканы күтүп турду. Бүгүнкү жолугушуусу, конокко баруусу ушунчалык жаккандыктан сөз менен жеткире албайт эле. Берген тамак ашы үчүн 3 күн жейбиз го деп досторуна жетине албай мактанууга шашып бара жатты. Уландысы бар.